5-күн. Бүгүн менин жашоомдун дагы бир жаңы күнү. Аны мен чыгармачылыкка арнайм. Жаратылыштын өзү чыгармачыл жана бардыгына чыгармачылыгын көргөзөт. Кичинекей балдарда чыгармачыл энергия көп ойноп аткандарына колдонушат. Ар бир адамда чыгармачыл жөндөм бар. Мен дагы чыгармачыл адам болгум келет. Менин жашоом күндөн күнгө жакшы болот чыгармачылыгымдын жардамы менен. Эч убакта колумду таштап салбайм. Чыгармачыл энергия бирдемкени жасап баштаганда пайда болот. Мен аны пландаштырып баштаганда, кыймыл-аракетти эсептеп баштаганда, кыялымды ашыруу жөнүндө ойлонгондо, уюштуруучулук иштер менен алектенип атканда байкайм. Бардык жерге чыгармачылык керек. Чыгармачылык жөндөмдөр машыгуу менен түз байланышта, а ой жүгүртүү дагы машыгуу. Кыял же идея бышып жетилиш керек. Алар ишке ашкычакты. Ушул күндөн баштап, ушул минутадан баштап бул түшүнүк менин мээме терең орношуу үчүн мен визуализация кылганды баштайм. Мурда мен буга маани берчү эмесмин. Бул жөнүндө көп уксам дагы. Бирок уккан башка, билген такыр башка. Башкача жашаш керек жана результат көрүш керек. Улуу Лао Цзы айткан: эгер көрсөң унутасың, эгер уксаң эстейсиң, эгер жасасаң түшүнөсүң. Мен иш-аракет кылганда гана, практика кылганда гана чындап түшүнөрүмдү билем. Байлык бул практиканын жыйынтыгы, ийгилик бул иш-аракеттин жыйынтыгы, бактылуулук бул уруксаат берүү. Жана булардын бардыгы чыгармачылык менен байланышкан. Чыгармачылык бул сүрөт тартуу, музыка чыгаруу, китеп жазуу, илимий изилдөөлөр, бизнес дагы чыгармачылык болуп саналат. Ушул минутадан баштап мен күндө өзүмдүн чыгармачылык жөндөмдү өркүндөтүп турам. Менин чыгармачылык энергиям менин интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүмө жана ден соолугумдун абалына түздөн-түз байланышкан. Мен ишенимимди бекемдеш үчүн өзүмдүн акыл-эс жөндөмүмдү өнүктүрөм. Ден соолугумду сактайм. Позитивдүү ой жүгүртөм. Канчалык ишеним көп болсо, ошончолук күч көп болот. Өткөн учур канчалык оор болсо да, аны кайра кайрый албайсың. Эскерүүлөр менен жашоодо жакшы деле эч нерсе жок. Өткөн өмүр бул мүрзө. Мен өткөн чагымды, бардык мурунку ийгиликсиздиктеримдин баарын унуткум келет. Көмүп салгым келет. Мен алдыны көздөй гана басам. Келечек жөнүндө ойлоном. Менин ойлорум дайыма азыркы чактан ашып туруш керек. Келечекти айтып туруш керек. Өзүбүздүн кадамдарыбызды минимум бир канча жылга эрте пландап турушубуз керек. Чыныгы чыгармачылык башкалардын проблемаларын чечкенди үйрөнүү, жаңы жумуш орундарды түзүү, көбүрөөк адамдарга жардам берүү. Өзүнүн күчүнө ишенген адам чыгармачыл боло алат. Сен мектепте жакшы окудуң беле же орточо эле окудуң беле, мааниси жок. Ким кааласа, ким ага умтулса, кимде ойлонуу жөндөмү бар, ар бир адам чыгармачыл боло алат. Лао Цзы айткан: эмнени ойлоно алсаң, ошону жасаса болот. Бул эгер мен кандайдыр бир идеяны элестете алсам, демек ошону ишке ашыра алам дегенди билдирет. Чыгармачыл адамдар өздөрүнүн чыгармасын тарта электе эле, жаза электе эле, түзө электе эле көрүшөт. Музыкант адегенде музыканы ичинен угат, андан кийин жазат. Бардыгы болгону 7 нота бар. Бирок алар менен канча деген музыкалык чыгармалар жазылган. Алфавит деле ошондой эле. Бардык тилде 30га жакын эле алфавит бар. Бирок алар менен канчалаган ар кандай сөздөр түзүлөт. Мунун баары чыгармачылык. Мен музыканы угуп турган композитор болом. Мен жазыла электе эле ыр чыгарган акын болом. Ноталардын, тамгалардын өздөрү эчтекени билгизбейт. Үндөрдүн гармониясы гана музыканы жаратат. Сөздөрдүн гармониясы ырды жаратат. Мен үй бүлөлүк мамиледе дагы, бизнесте дагы, музыка жазганда дагы, китеп жазганда дагы
чыгармачылыкты көргөзөм. Мен өзүмдүн чыгармачыл энергиямды бардык сферада, бизнесте, консультацияда, досторума кандайдыр бир проекттерин ишке ашырууда колдоном. Мен чыгармачыл адам болом. Чыгармачылык акыл эс жөндөмдүктөрдү өркүндөтүүгө жардам берет. Өзүмдүн денемдин үстүндө иштеп, спорт менен машыкканда өзүңдүн чыгармачыл потенцияңды көтөрсөң болот. Мен ошону түшүнөм. Мен чыгармачыл адаммын. Ар бир неделяда менде бизнесимде же башка сферада жаңы результат болуп турат. Мен жаңы билимдерди алам, жаңы китептерди окуйм, семинарларга катышам. Мунун баарын ойлонуу жөндөмдү өнүктүрүш үчүн, ой жүгүртүү үчүн, жаңы идеяларды ойлоп табуу үчүн, туура жыйынтыкка чыгаруу үчүн жасап турам. Мен бир нерсеге үйрөнүш үчүн ар бир айда менден көптү билген, менден бай жана көп нерсеге жеткен адам менен таанышып турам. Жана чыгармачылык кесиптеги адам менен таанышып, жаңы нерсени билиш үчүн. Ар кандай цивилизацияны көрүш үчүн, ар кандай каада салт менен, ар кандай адамдар менен таанышуу үчүн ар жыл сайын мен 4-6 өлкөнү кыдырып келүүнү пландайм. Бул мага духовный жактан өнүгүүгө жардам берет. Өзүмдү чыгармачыл адамдар менен курчайм. Мен билем, эң акылдуу адам жер жүзүндө төрөлө элек. Баарын билген бир дагы адам жок. Бирок эгер чыныгы чыгармачыл адам менен кезиксем, андан көп нерсени үйрөнсө болот. Эгер керек болсо, мага үлгү боло турган, өзүнүн жетишкендиктери менен шыктандырып турган адамдар менен кезигүү үчүн мен жер жүзүн кыдырам. Мен өзүмө дайыма чыгармачыл жөндөмдөрдү өнүктүрүп турам. Чыгармачыл адам болом. Мен бул сөздөрдү, мен үчүн булар чындык болгучактык айталайм. Азырынча менин кыймыл-аракеттерим дайым эле чыгармачылыктын жыйынтыгы боло элек. Бирок бардыгына чыгармачылыкты пландайм. Мен өзүм чыгармачылыкмын.